Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кандай эмесе балдар, окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Бүгүнкү мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Балдар, экранга көңүл бургула. Бизге 2 сүрөт берилди. Сүрөттөгү айырмачылыктарды байкап айтып бергиле. Балдар, жакшылап байкап айтып бере алдыңар деп ойлойм. Бул жерде биринчи сүрөттө шаардын, ал эми экинчи сүрөттө айылдын сүрөтү түшүрүлгөн. Себеби бүгүнкү сабагыбыздын темасы айыл жана шаар. Эле сабак. Бүгүн сабакта шаар жана айылдын айырмачылыктарын жана алардын өзгөчөлүктөрүн салыштырып айтып бере аласыңар. Балдар, эми экранга карап көңүл бургула. Бул кайсыл жер? Ооба балдар, бул шаар. Шаарда эл көп, бийик үйлөр, фабрика, завод, музей, театрлар бар. Кооз көчөлөр, аллеялар, эс алуу парктары, спорт аянтчалары, түрдүү машиналар, автобус, троллейбустар жүрөт. А бул болсо айыл жергеси, тоолор, бак-дарактар менен курчалып турат. Абасы таза, салкын. Айылда кой, эчки, уй, ат жана башка көптөгөн мал багылат. Жер иштетилет. Жашылча жана жемиштердин ар кандай түрлөрү өстүрүлөт. Жайы-кышы айыл жергесинде эмгек токтобойт. Малдан сүт, май, эт жана жүн, тери алынат. Ал тамак азыктар шаардын дүкөн, базарларына жөнөтүлөт. Балдар, келгиле эми жогорудагы айырмачылыктардын ар бирине токтолобуз. Балдар, экрандан эмнени көрүп турасыңар? Ооба, үйлөр. Анда бул үйлөрдүн кайсынысында шаардын жашоочулары, кайсынысында айылдын жашоочулары жашайт? Ооба, биринчи үйдө шаардын жашоочулары жашайт. Бул үйлөр кандай аталат? Туура, булар көп кабаттуу үйлөр деп аталат. Ал эми экинчи үйдө айылдын тургундары жашашат. Келгиле эми айылдын жолдору менен шаардын жолдорун байкап көрөлү. Кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Ооба балдар, шаардын көчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү асфальтталган болот. Айылдагы жолдорго караганда кыйла басууга жана унаа айдоого ыңгайлуу жана таза. Балдар, ал эми шаардагы кишилер менен айылдагы кишилердин жумуштарында кандай айырмачылыктар бар? Алар эмнелер менен алектенишет? Ооба, шаарда көпчүлүк завод, фабрикаларда, соода борборлорунда, жеке ишканаларда иштешет. Ал эми айыл жергесинде дыйканчылык же мал чарбачылык менен алектенишет. Балдар, силер кайсыл шаарда же кайсыл айылда жашайсыңар? Силердин ата-энеңер кандай жумушта иштешет? Ата-энеңердин, туугандарыңардын шаарда же айылда жашаарын, эмне жумуш аткараарын билип алгыла. Келгиле эми транспорт тууралуу сүйлөшөлү. Экранда көрүп турган транспорттардын кайсылары айылда, кайсылары шаарда көп колдонулат? Ар биринин атын атап, кызматтарын айтып бергиле. Эми экранга көңүл бургула. Шаарда коомдук транспорт өнүккөн. Автобустар, троллейбустар, таксилер активдүү колдонулат. Элдерди ташып, барчу жерине жеткирип турат.
Ал эми айылда автобустар, велосипед, аттар унаа катары колдонулат. Эми кийинки сүрөттөргө көңүл бургула. Эмнелерди көрүп турасыңар? Буларды кайдан жолуктурууга болот? Ооба, шаарда театр, музей, кинотеатрлар бар. Ал эми айылда мөмө жемишке бай токойлор бар. Ошондуктан шаарда айылга караганда аба булганган. Себеби бак-дарактар айылдагыга салыштырмалуу аз, унаалар көп. Алардан чыккан түтүндөр шаарды булгайт. Айыл болсо ар дайым бак-дарактуу, абасы таза, азыктары да табигый болот. Балдар, силер шаар жана айылдын өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат алып, ооз-эки талкуу жүргүздүңөр. Келгиле эми калем сабыңарды алып, дептерге «Мен жашаган жер» деген темада өзүңөр жашаган жер тууралуу жазгыла. Шаарда жашасаңар, шаар тууралуу, айылда жашасаңар, айыл тууралуу жазгыла. Балдар, жазган болсоңор, экранга көңүл бургула. Силер менен кошо Айгүл да жазды. Келгиле анда Айгүлдүн жазганын угуп көрөлү. Мен жашаган жер. Мен Бишкек шаарында көп кабаттуу үйдө жашайм. Биздин үйдүн биринчи кабатында азык-түлүк дүкөнү бар. Ал эми мектепке автобус менен барам. Эс алуу күндөрү ата-энем менен шаарда сейилдөөгө чыгабыз. Бишкек абдан кооз шаар. Мен жашаган жеримди жакшы көрөм. Мына балдар, демек Айгүл шаарда жашайт экен. Силер да жазгандарыңарды ата-энеңерге окуп бергиле. Өзүңөрдүн жашаган жериңер тууралуу жакшы билесиңер деп ойлойм. Эми кийинки суроолорго жооп бергиле. Эл көп жайгашкан, транспорт көп каттаган, театр, музейлер болгон жерди тапкыла. Туура жооп: эл көп жайгашкан, транспорт көп каттаган, театр, музейлер болгон жер шаар. Эми кийинки суроого жооп бергиле. Төмөндөгүлөрдүн кайсы бири айылга тиешелүү эмес? Көп кабаттуу үйлөр, тоолор, бак-дарактар. Туура жооп: көп кабаттуу үйлөр айылга тиешелүү эмес. Себеби көп кабаттуу үйлөр шаарларда болот. Эгерде туура жооп бере алган болсоңор, азаматсыңар балдар. Келе сабак. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта шаар жана айыл тууралуу билип, алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат алып, салыштырып айтып бердиңер. Өзүңөр жашаган жер тууралуу жаздыңар. Мейли шаар болсун, мейли айыл болсун, өлкөбүздүн ар бир жерин аяр мамиле жасап коргошубуз керек. Балдар, силер да жашаган жериңерди таза кармап, кооз жаратылышына, ар бир буюмуна аяр мамиле жасагыла. Мына ушуну менен бүгүнкү мекен таануу сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болгула.